Рахмат. Кийинки сөз депутат Момбеков Рыскели Чыныбекович. Рахмат, Дастан Арысбекович. Урматтуу өлкө башчысынын өкүлү, мен көтөрө турган маселенин маңызы президентибиздин дарегине багытталат, андыктан жакшылап угуп алсаңыз. Акнет деген компания бар болчу. Анын ээлери бар эле да. Мен былтыр ушул жерден ушу Акнет компаниясынын тегерегиндеги болуп жаткан кылмыш иштери боюнча маселени көтөрүп, ал тургай президентибиздин менен дагы анын аппарат башчысынын орун басары менен дагы сүйлөштүм эле. Бардык нерселер мамлекеттик кызыкчылыгында эч кандай мамлекеттик рейдерлик жок болгону, салыктан жашырылган акчалар жөнүндө, аракеттер жөнүндө сөз болгон. Мен ошого ынандым эле. Мына 1 жылдан кийин мага азыр ошол Кубан Ажымудинов деген Акнетти түптөгөн, Акнетти иштеген киши бүгүнкү күндө абакта жатат. Ачыгын айтканда азапта жатат. Ошол кишинин катын алдым, кайрылуу катын алдым. Жана анын атасы физика, математика илимдеринин кандидаты, окумуштуу Токон Ажымудиновдун президентибиз Сооронбай Шариповичке жазган катын алдым да. Мына 1 жылдын ичинде булар ал кезде эсеби камакта, ээси эркиндикте эле. Эми болсо ээсин камап салышып, эсебин ачып алышып, ачып алган аз келгенсип, ал жердеги 910 миллион сом акчаны ортодон тополоң салып бөлүп кетиштир. Өлүп кетиштир. Мындайча айтканда кирешесине кирип кетишкен. Пойласына кирген, дойласына да кирип алган да. Мына ушул боюнча мен президентибизге болгон фактылардын бардыгын сиз аркылуу берип жиберуүнү менден өтүнүштү. Азыркы күндө ишкер абакта жатат. Жаза аткаруу кызматы врачтар консилиум чыгарып, октябрда ага тез арада операция жасаш керек деген да. Бирок ага дагы мүмкүнчүлүк берип атат да. Бул деген эмне? Бул рейдерлик эмес, бул адамдын өмүрүнө болгон коркунуч да. Же аны сындыруу аракети, же аны тындыруу аракети болуп атпайбы? Мен дагы өз ишкердим айланып, журналисттер менен дагы баарлашып, бул боюнча журналисттик иликтөө боюнча бир топ балдардан өтүндүм. Бул жерде мамлекеттик деңгээлдеги рейдерлик, мүлктү тартып алуу фактылары барбы, жокпу, аны убакыт көрсөт. Кандай болгон күндө дагы мендеги документтер, же болбосо мендеги актылар, мендеги фактылардын бардыгы бул жерден ортодон адамдар пайда көрүү максатында ушул ишке барган алып турат да. Эми эсебин ачып алып, ичиндеги акчасын баарын алып кеткен бул рейдерликпи? Анан калса ал жерде азыр кимдер отурат? Ал жерде мурунку Мегакомдун башчысы отурат, мурунку мамлекеттик технологиянын башчысы, жетекчилер отурат. Мамлекеттик кызыкчылык болсо, алар мамлекеттикке салык өндүргөндөн кийин ишкерлерге киришпеш керек болчу да. А бүгүн ээсин түрмөгө камап, бээсин алып келип, союп, этин бөлүп кетишти да. Ушул маселени айтып коюлгон көрдүм. Мендеги документтердин бардыгын урматтуу президентке мен сиз аркылуу берип жиберем деп, анан өз көзөмөлүнө алат деп ишенем. Рахмат. Дастан Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, мен мунуңуз Кызыл Кыяны мугалимдерге кандай кыйкырса мага да ошондой кыйкырсын деп атайын галстугун тагынбай келдим. Ушул жигиттин бир духун байкайынчы депчи. Мага анчалык кыйкыра албайт чыгар. Сиз апендинин кызындай мактаган Жеңиш Разаков 4 жыл губернатор болду, 4 жыл вице-премьер-министр болду да, бирок 4 метр жерди чечпей кетти. Анан кетип атканда да жөн кетпей, урматтуу президентибизди, анан сизди баш кылтырып минтип айтып кетти. Кече Азаттыкка берген комментарийин айтып берейин да. Үй бүлөдөгү маселелерди калыбына келтирүү керек, ошондуктан арыз жаздым. Чек ара маселеси боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Жогорку кеңештин палатасына жалпы жыйындан өтүп түшүндүрүп чыктык. Бул кыйын маселе болгондуктан жеринде эле менен түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Менимче, чек араны чечүү маселеси көп жылдарга уланат. Мен баштаган ишти аягына чыгарыш керек беле, же жок беле, аны Кудай билет деп, мындайча айтканда чекит коюп кетти. Анан сиз азыр эми дагы бир Баткендин губернаторун алып келатасыз да. Дегеле биз Баткендин губернаторун алып келип эле вице-премьер кылып бербей, анда Баткендин губернаторун ошока эле коюп эле вице-премьер деген статусту макамды ошока эле койбойбу? Бизде кыргыз өзбек чек арасында маселе жок, казак менен жок, Кытай менен жок, болгону тажик кыргыз чек арасында. Анда Баткендин губернаторуна эле статус берейик, вице-премьер, ал так ошондой экен да. Сиз кандай көз караштасыз? Анан мунуңуздан башка өзүңүз сунуштап атасыз да, башка талапкер жок болобу депчи. Эми Улукбек Кочкоров окшогон мыкты жигит бар, министр, чекис десең чекис, чечен десең чечен. Мунуңуз деле мал доктор экен го, анан ара чолоодо мунуңуз аксап калып, дагы уят болуп калбайсызбы деген эле өтүнүч эмес, өкүнүчтү айтып атам да. Ушуну өзүңүз сунуштап атасыз, жоопкерчиликтин баары сизде болот да, Мухаммедкалый Дүйшөкеевич. Рахмат. Рыскели Чыныбекович, ал жерде Баткендин областын жетекчисин вице кылып берген, а бер жакта Өзбекстан боюнча да маселе бар да. Анда бер жакта Ош менен Жалал Абад областында да ошондой бериш керек болот.
башка мамлекеттер менен деле аягына чыга элек маселелер бар. Мындан тышкары чек арага жайгашкан, жакын жайгашкан калктуу конуштарды өркүндөтүү боюнча абдан чоң социалдык маселелер бар. Булардын баарын Баткен областында отуруп чече албайт аны. Ал өкмөттө анан бир чети, экинчи чети башка мамлекеттердин мамлекеттик комиссиялары өкмөттүн гана деңгээлинде сүйлөшүшөт алар. Алар өзлөрү келип Баткенде же болбосо биздин областтардын вице-премьер статусу менен сүйлөшкөндө ал башкача болуп калат. Алардыкы мамлекетте өкмөттүн мүчөлөрү жана вице-премьерлери келет. Анан бул жерде да биз өзүбүздүн деңгээлибизди карашыбыз керек да. Анан о чек ара боюнча өкмөттүн өкүлү да бүгүнкү күнгө чейин дайындалбай атпайбы? Бул киши кеткенден кийин кадр кызматын орду деле баштап бизде эмне кадрлар жокпу деген сөз келет да. Ал дайындалган, Искендеровдон кийин Ботобаев дайындалган, азыр эми жер боюнча ошол Агенттикке кетип калды. агенттикти бүт жер маселеси. Мисалы үчүн чек аранын кээ бир маселелерин чечилбей жүргөнү бизде жер маселеси боюнча 4 мамлекеттик орган тейлеген. Эки жака тартып отуруп, кимиси эмнеге жооп бере дайын жок. Азыр мына Ботобаев мырза барды, азыр бир системага келтирип атат. Картография маселесин, топография маселесин бардыгын бир системага келтирип атат. Ошон үчүн ал жерде проблема жок, ал жерде орун басарлары жана башка адистер иштеп атат. Саламатсыз. Салам алейкум. Жакшы, Кудайга шүкүр. Өзүңүз кандай? Жакшы, рахмат. Келиңиз, бияка туруңуз. Урматтуу Рыскелди Чыныбекович, мен жер соорусу жетегибиздин алтын дарбазасы Тосор айылынан келдим. Тосор жетеги. Анча-мынча ыр жазып эмет койчу элем, 3 ай Россияда жүрдүм. Телефонду көбүрөөк пайдаландымбы, иши кылса сиз жөнүндө жакшы ойго түшүп, түнү уктатпай ушул бир 3-4 куплет ыр менен келдим. Сизге ушул ырды чыгарып, алдыңызга мактанайын же болбосо жагынайын деген ой жок. Бир гана сизди ушул чындыкты жазып, алга үрөп, ушунуңуздан жазбай, кыргызда баягы сөз тийди, көз тийди болбой, ишиңизди илгерилеп, алдыга чейин жаныңыздагы депутаттардын баарына дем күч берип жүрүшүңүздү каалап, мына ушул ырды алып келдим. Угуп койсоңуз. Азаматсың, эч кимден жүрөк коркпой, айткандарың ар дайым аткан октой. Эмнегедир бардыгына тийген өңдү, сөздөрүң көздөрүнө ысык чоктой. Кыргызым ал муздактан айтып келет, суурулган канжарды балтил жеңет. Тандап туруп Кудайым чечендиктин шыбагасын бир өзүңө берсе керек. Айткан сөздөр кыз сайкалдын жебесиндей, толкун жиреп чоң дайранын кемесиндей. Үмүт менен күтөт сенден көп нерсени, Саякбайдын манас айткан элесиндей. Чындыктайым ачыштырып көз чукуган, жигитисиң өзчү элдин тукумунан. Тентип жүрөт көп кыргыз акча издеп, ажырашып адам деген укугунан. Жегиштердин ичин өткөр сөзүң менен, жүрөгүн теш чындыгың бар көзүң менен. Бир күнү чыкпаса экен душман болуп, кытмыр күлүп жүргөндөр өзүң менен. Көз тийип чындыгыңан жана көрбө, кайралып күндөн күнгө алга өрдө. Ак чүпүрөк оронуп чөнтөгү жок, сен да мен да кетебиз кара көргө. Кыргызыма өзүң менен ырыс келди, козголбогон эле күлгө жылыш берди. Ташка тамга баскандай сөздөрүңдү билсе экен баркыңды кыргыз эли. Бул жерде ырдыга кошкон себебим суурулган канжарды балтыл жеңет дегеним, биздин акелер, биздин олия, даанышман, аксакал, көксакалдар эки эл каршылашып мына кыргын болордо сөзгө салып ынтымакка чакырган, эки элди бириктирген, жакшы сөзгө алып келген. Мына ошол сөздөрдүн баарына сиз татыктуусуз. Бул ыр жөн эле чыкпайт экен, жүрөктүн толтуусунан чыкты. Мен муга чейинки депутаттардын көп депутаттар менен иштештим, бирок сиздей ташка тамга баскандай сөздү багып, бекем, аткан октой айткан депутаттардан аз болчу. Жок эмес, учубуз кур эмес. Анан ушул азыркы чакырылыштын депутаттарына мен сизди чындыгын айткандай ини болсоңуз дагы амандыгыңызды тилеп ыйык тутам. Рахмат.
сиздей жигиттер, кыран жигиттер, элим, жерим деген жүрөгү менен аман эсен алданбай, бирөөлөргө чалынбай аман эсен жүрүшүңүздү каалайм да, ишиңизге ийгилик, үй бүлөңүзгө бакубат жашоо, ушул тилден Кудай ажыратпасын дагы аман болуңуз. Чоң рахмат. Эми ушуларды тапшырып коюп уруксат этиңиз. Ырыңыз күчтүү экен. Демиңиз да күчтүү болду. Билбейм эми. Ырга татыктуу адам күчтүү. Туура айтасыз. Анан жөн эле мындай ар бир адамга чыкпайт ыр.